Кырсык 28 апрелде болгон. Шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы маалыматты тастыктады. Алардын айтымында 28 апрель күнү саат 12:50 чамасында облустук балдар ооруканасында 8-9 жаштагы кызды унаа сүзүп кетти деген чакыруу түшкөн. 2014-жылы туулган ИА атындагы орто мектептен Ленин көчөсү менен чыгып, жөө адамдар өтүүчү жерден жолду кесип өткөн. Ошол маалда аны Honda Jazz үлгүсүндөгү унаасы менен окуучуну тебелеп кеткен. Жол кырсыгынын кесепетинен кыз ооруканага жетпей каза болгон. Аммаңарды жакшы көрөм да айт. Аммаңарды жакшы көрөм да. Аммаңарды жакшы көрөм. Аммаңарды жакшы көрөм да. Айт. Анда башкача сөз кетип калат. Жок, мен аммаңарды жакшы көрөм да. Мен аммаңарды жакшы көрөм. Это значит бардыгыңарды жакшы көрөм. Баткенде жогорку кеңештин айым депутаттарынын форуму болуп, жергиликтүү аял активисттер менен жолугушуу өттү. Мына ошол жактан жогорку кеңештин депутат айымдары Нолифар Алимжанова, Талайбек кызы Жылдыз, Айгүл Айдарованын Баткен диалектиси менен сүйлөгөн сөздөрү Facebook тармагында кызуу талкууга алынды. Өзгөчө ар дайым жосунсуз жоруктары менен сынга кабылып келген Айгүл Айдарова бул жолу дагы коомчулуктун көңүл борборунда болуп, анын дарегине адаттагыдай эле ачуу сын пикир арбын айтылды. Анын мазасы, аммасы деген лексикону ошол эле кезде өзүн алып жүрүүдөгү кылыгы коомчулукта терс кабыл алынды. Көпчүлүк мына депутаттардын жүзүү деңгээли шайлаганыңарга уялып жатасыңарбы? Аялдар квотасы деп 500 добуш менен келсе ушул да. Баткен элин шылдың кылышты, жогорку кеңештин кадырын кетирип бүтүрүштү. Аялдардын беделине көлөкө түшүрүп жатышат деген өңдүү жана башка келеке кылган мазактаган көптөгөн ачуу сөздөрдү жазышат. Булак Назар News KG.